нааразычылыктын баары эң биринчиден ажообузга тиет, экинчиден сөзсүзге да болот. Анткени азыр продуктулар, көп нерселердин баардыгы кымбаттап кетти. Бүт жерге барбай кымбат. Мындай сизге элементарный ушул айылдын эле жер эмесин айтып берейин. Жем тарткан боюнча бир мешок жем 15 сомдон тартылчу эле 40 сомдон тартылып атат. Арпа 18 сом болуп атат айыл жергесинде. Дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Картошка 11 сомдон дейт, бирок ала турчу адам жок. Карапайым эл кыйналып эле атат. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, бул айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековду эмне эле кармап атасыңар бул адамды? Эмнеге кармап атасыңар? Ой, кооз сүйлөгөн үчүнбү? Ошол адамга деле бир таң калбай да койдум. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, албайсыңарбы? Ошону жумуштан кетирбейсиңерби? Айланайын. Күздүн күнү мына могу элдер азыр мал менен ушул баары менен алек болуп атса, кайда клубниканы айтат. Клубниканын өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн акча каражаты бар. Аны дагы себе турчу адам себет экен аны. Болбосо өзү айткандай туура бизде өтө эле ыңгайлуу шарт дагы түзсө болот. Бирок ошол клубниканы сээп чоңойтуш үчүн көптөгөн каражат акча требует этилип атпайбы? Ошол чоңойгончо акчасы бар адам албетте сепсе жаман эмес, жакшы, бул өтө сонун. Бирок ушул айыл чарба министри ушу Аскарбек Сапарбекович ушул Ак Суу районунан болот. Ак Суу районунун эли нааразы да. Мына жакында картошка боюнча мына элдерден, группалардан сүйлөшүп атат. Чыгабыз буюрса. Нааразычылыгыбызды айтабыз деп атат. Ушуга жеткирбей эле мына ушуну жумуштан алып мындай иштей турчу, же болбосо бул министрликтин өзү кереги барбы? Өткөндө да урматтуу Шайлообек Атазов менен Жаныбек Кыдыкбаев дагы депутаттар жакшы суроолорду берди, бирок ошолорго дагы өзүнүн жана сценарий боюнча эле мындай эле жооп берип атат. Ошол айткандын бирөөсү дагы, Жаныбеков айткандын бирөөсү дагы чындыкка дал келбейт. Мындай эле айтайынчы, калпычы киши экен ал, мен мындай эле айтайын, алдамчы киши ал. Өзү эле байып атпайбы Акылбек Үсөнбекович? Мен анын байлыгына бир да ичим күйгөн жери жок. Байый берсин. Бирок өзү иштеп аткан соң элди дагы ойлош керек да. Элдин жашоо шарты өтө эле оор болуп атат. Быйыл чөп маселеси дагы мына кымбат, айтып эле келатам. 500 сомдон болуп атат. Бул иштей албаган министрликти урматтуу Акылбек Үсөнбекович, эмне себептен кармап отурасыңар? Бул Жаныбековдун эмнесин кармап отурасыңар? Туулуп өскөн Ак Суу району нааразы бул кишиге. Өзү бутуна тургандан туруп эле байып атпайбы Акылбек Үсөнбекович? Элди ойлосоңор болот, айланайындар. Продукты бүт кымбаттап кетти. Бүт бар тең. Макул, тиге налог, буга налог экен, ал жагын туура эле түшүнүп атышат баардыгын. Бирок бардык нерсе кымбат, бирок ошол жаздан күзгө чейин ушул дыйканчылык кылып, ушул жер сээп чоңойткон нерсесин өткөрө албай атканы бул өкүндүрүп эле атпайбы? Нааразычылык пайда кылып эле атпайбы урматтуу Акылбек Үсөнбекович? Кайсы жыйынга келбесин оңой сүйлөп кутулуп өтүп кетет. Биз мынткен табыз, тинткен табыз. Эмне деген акча жана 6 миллиард деди, канча 11 миллиард которулат экен бул айыл чарба министрлигине. Бул иштебеген министрликтин эмне кереги бар ушул? Негизи элди ойлобогон министрликтин эмне кереги бар? Жоюп салбайсыңарбы болбосо? Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, ушуга маанилүү да бериңиз, көңүл да буруңуз. Анан эртең эл ушул картошка маселесин көтөрүп чыгып, мына ар бир областта, ар бир аймакта өзүнө жарашыктуу кылып да Кудайым бериптир. Мисалы Таласта фасоль болсо, Ошто арбуз болсо, мисалга эле айтып атам, бизде көлдө ушундай картошка, арпа, буудайлар. Эч бири баа эмес да Акылбек Үсөнбекович. Баа болбой атпайбы? 1-2 жылдан бери ушул министр эмнени жыргатты, эмнени кыйратты кооз сүйлөгөндөн башка? Ап келген буудайлары тетигиби? Аны же тегирмендер албайт. Бетине деле айткам, ушул сөздөрдүн баарын бетине айткам. Экөөбүз кабинетинде отуруп дагы сүйлөшкөнбүз. Делегат болуп барганда дагы кезигип сүйлөшкөнбүз ал киши экөөбүз. Ой, оңдойм, түзөйм, жыргатам, кыйратам деди эле. Кана? 6%-тен берилет деди эле. Карапайым эл албайт экен андай 6%-терди, урматтуу Акылбек Үсөнбекович.
Аны жанагы эле колу бутуна туруп кеткендер эле алат экен, аны министерстводо тияк биякта иштеп кеткендерден. Жоготпойсуңарбы бу Жаныбековго окшогондорду, Акылбек Усонбекович. Бүт кымбат. Эртең биринчиден дагы бир жолу кайталап айтайын. Урматтуу президентибизге сөз тиет. Экинчиден сизге уже эле сизди айтып атышат, мына ар бир жерге барсаң эле тиги налогтун баарын көтөрдү, картошка деп. Ал Жаныбековди ойлогон жери жок, сизди айтып атышат. Өзүңүзгө сөз тийгизип эмне кыласың? Кетиргиле да мындай иштебеген тиги министрлерди эмне кармап отурасыңар? Текшериш керек аны, тиги бүт Рейна Кенчин полный текшериш керек. Ал эле бутуна туруп байысын, карапайым элчи эмне болсун? Урматтуу ушул депутаттарга да кайрылат элем. Урматтуу Жаныбек Султанович, урматтуу Шайлообек ата, сизге дагы, сиздер дагы ушул маселени көтөрбөсөңүздөр, мына мен Ак Суу районунан айтып атам сиздерге. Ак Суу районунда грузчиктер 4000ден ташып атат бир рейсин. Шабашкага чыккандар эртең менен кечке чейин 1800дөн 2500 чейин болуп атат. Эми айла жоктон алып атат, ушу карга калып калбасын деп погоданы карап калдык. Жума сайын да, күн сайын погода өзгөрүп атат. Мына кар жакындап калды, уламдан улам жакындап атат. Эл группадан сүйлөшкөндө, азыр ар бир айылдын группасы бар өзүнүн. Сүйлөшкөндө мына карап отурсаңар, эми мен жөнөтүп турайын анда ошондой сүйлөшкөндөрдүн баарын тең. Эл уже аягында бири-бири менен уша башташты. Эмне эле көтөрүп атасыңар? Же картошка баа болбосо, алчу адам жок болсо, эмне мындай кылып атасыңар? Кичине элди да ойлогула да деп эки жаат болуп атышат. Акыры келип туруп сөз сизге келип тийип атат. Анан бардыгына эле мисалы, тигине депутаттын деле кыйратпайт, чыргатпайт. Байыгандан өздөрү байып атышат да, тигине. Мурункудай болуп баратабыз деген да сөздөр болуп атат. Кичине Бишкекте жашооңор силердики жакшы болсо, бу айыл жергелерин да кыдырып көргүлө да, урматтуу Акылбек Усонбекович. Сизди да өткөндө Эңилчекке барыптырсыз. Барганда жанагы ошол жерде Кытайларда иштеген биздин кыргыз бир туугандардын көбү күтүп турушу, биз менен учурашат азыр, кирет азыр депчи. Азыр кирип кетет деп, андан да күйүнүп, тазаланып, жакшы кийинип алганбыз дейт жолуна. Кели ошолорго деле көңүл буруп 5 мүнөттүк убактыңызды бөлүп койсоңуз деле болмок. Кирбей эле баарыңар эле бир карапайым эл эмне экинчи соттогу адамбы? Ушуга көңүл бургула, могу министрди Жаныбековду алгыла, урматтуу Акылбек Усонбекович. Иштей турчу адамды алып келип койгула, эмнеси кыйын ушул? Өзүбүздө мына өткөндө ушул Жаныбековдун атынан бир журналист аял чыккан, бир кыз. Скрин деп деле чыгарып берем эмесин. Сиз эмне нараазычылыгыңыз бар дейт, ушул министрлик тарапка дейт, айыл чарбага дейт. Санап бердим, айыл чарба эмнеге өзүбүздүн алмалар баа болбой атса, тиги өрүк картошкалар баа болбой атса, эмнеге четтен киргизип атасыңар? Айланайындар, казактын алмасын эмнеге алып атасыңар аны деп. Киргизип атасыңар дейт, дары парга өскөн алмаларын. Өзүбүздө могу природный өскөн, таза могу капкара топуракта өскөн эмелерибизди өтпөй атат, баа болбой атат, четтен эмнеге киргизип атасыңар десем, ал деген ошондой соода дейт, ошондой соода өзүнүн эмеси бар дейт. Мыйзамы бар экен да, типа, киргизиш керек экен. Эртең дагы бирөө чыгып, дагы элдер нааразычылык пайда кылып, эртең ызы жолу, анан урматтуу ажообуз өзү кийлигишип, баягыдай эле да. Анан ушинтип Жаныбек ушунтой чын эле иштебей атат деп, анан ошондо жумушка албай, ага чейин деле мындай чара колдонуп көрбөсүңөрбү? Тетиги мына көчө белгилүү Куудул байкем Талат Анарбаев, мына патриот алда. Ошол байкем жакшы пост чыгарыптыр. Өзбекстандын дейт губернаторлору эле мына жанагы мындай электромобиль чыгаруучуларды ушундай губернатор эле алып келип атат дейт, инвесторлорду дейт. Биздикилер эмнеге иштебей атат деген дагы суроолор болуп атат. Чын эле да ажообуз бүт баарын эле камчы кыдышая чөкө жүрөт да. Баардыгында өкө жүрөт. Өкө аралашмайынча, өкө камап, өпкөлөрүн үзмөйүнчө эмне иштебейсиңерби? Же иштешпейби булар?
Эмнеге эле кооз сүйлөгөн адамды кармайсыңар эй? Кетиргиле урматтуу Акылбек Усонбекович. Ордуна иштей турчу ушул айыл чарбасын вообще мына 30 жыл биз тонолгонбуз, чиркин итке минип калганбыз мындай айтканда. Эми акырындык менен ошону оңдоп түзөөдө эле кыйынчылыкты жаратылып атат да. Ал айыл чарба министри вообще жаткырып, вообще бир погребке киргизип кете элегинде аны алып текшерип эмне себептен байыды? Мисалы айлыгы 80 миң болсун, 100 миң болсун, анан 100 миң болсо кантип тетигин баарын салдык, тетинде эмне деген 500-600 миңге чейин букалар байланат, канча деген базы бар. Ошолор кантип байып атат? Ошолорду текшергиле да. Коррупционер болбосоң эле байыбайсың азыр сен. Урматтуу Акылбек Усонбекович, сөзүмдү кыскартайын, кыскасын айтайын. Ушул айыл чарба министрлигине менин наразычылыгым меники эле эмес, жеке меники эмес, бүткүл элдин наразычылыгы өтө толкуп баратат. Ошол себеп менен алыңыз бул министрликти. Ордуна иштей турчу адам алып келгиле, болбосо бул министрликти вообще эле жоюп салгыла, кереги жок министрликти. Жөн эле нахалябы эле акча жеп, жыптар менен тайраңдап жүрүп тиги министерствосунун жанына барсаң улам бирөө кирип чыгып эле тиги шим костюм кийип албай тамеки чегип жүргөн эмелерди көрөсүң. Ама аякта эл тытынып атат Акылбек Усонбекович, могу тытынып атат. Аякта көрүнүп атабы сизге азыр? Мына момундай эл тытынып атат дегене, картошкаларын жыйнап атат бирөө. Ала турчу адам жок, сизге дагы бир жолу айтайын. Эртең дагы буга башкача да жооп кылат ал киши деген кооз сүйлөйт. Ажообуздун алдына барып туруп эмне деп доклад берген болсоң, мени ошону өз көзүм менен, кулагым менен уккам, көзүм менен көргөм. Бир доскасына чип алып, мына биз мындай болот, анан тигиндей болот, биз жыргап кетебиз, жөн эле Швейцария болуп кетебиз деди эле. Айткан сөзүнүн бирөөсүнө да турган жок эди. Нервти кашайт, кайда клубниканы кармап алып, мону клубникка сепкиле деп турганычы. Жылдан жылган чөп жакшы өспөй баштады. Чөп тиги мындай эле иштей турчу адам мага деле айтып турсунчу, айылдын проблемаларын мен эле айтып турам. Маякта могу бар, маякта бул бар, момундай проблема бар депчи. Ушуга окшогон кайраңбайлардын баарын кетиргиле жумуштан Акылбек Усонбекович. Болбойт мындайлар. Мындай публикага иштеген мындай адамдар болмок беле. Элди ойлобогондор, жеке өз кызыкчылыгын ойлоп байыгандар. Ошол саламатта туруңуздар, урматтуу туугандар, урматтуу Акылбек Усонбекович. Туура чечим чыгарыңыз. Эртерээк алыңыз муну жумуштан. Эмне анчалык, эмне оор болуп атабы муну жумуштан алыш? Эмне кыйын болуп атабы муну жумуштан алып коюш? Сиздин полномочияңыз бар да аны алганга жумуштан. Жоопкерчиликке керек болсо тарттырганга. Ошол жалпыңарга салам туугандар бизден.